прямом эфире. Жакшы, кандайсыңар? Салам. Группаны чакырып коебуз. Тамара, молодец. Мадина, сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Дагып чылдырсам, мен батпай калат экен. Азыр эме кылалык. Кара туралап алам. Так. Тигил жакта даярдап койдум да. Азыр экранды кайра беркиндей кылсам, жазгандарым тескери көрүнүп калат да. Молодцы. Группаны чакырабыз. 5-6 адам болсун, жок дегенде. Так. Все. Баары нормально көрүнүп атат, Күтөлүк, информация Зачем сюда зашел вообще? Я хотела хлопья. Сүйлөшүп туралык, чогулуш канча. Бирок силердикин мен окуй албайм да, мага тияктан окуп берип турушат. Жана ар жакка барып окуп турамын да. Кандайсыз? Салам. Канчадан болду Сауле? 1 Болгула, пияз нестеме. Аябай чыдамсыздык менен күтүп атам. Так, баары бул видеону сактаймын, көрүшөт. Ага чейин мен барды бул идиштерге мен порошокторун сала беремин. Биз сынай турган порошок Фаберликтин дагы тоосу бар эмес беле? Бул жерде мынакей жазылып турат, биздин порошокто 1 пачка 3,5 тете деп. Эми кээ бирөө ойлойт, бул пакеттин ушул 315 сом байлар мындай пакетти 3,5ды 315-400 сомго аламын. Мунун канчага жетет деп көбүнчөсү көлөмүн көрүп алып эле ойлошот да, кымбат деп. Азыр бүгүн ошол кайсынысы арзан, кайсынысы кымбат экенин прям талдайбыз. Обычно мындай пакетте келет. Мен мындай контейнерге салып алам, майонездин контейнерге салып коемун. Удобный болуш үчүн. Мындай салып аламын. Анан атайын калтырып коемун пакетке, себеби кээде мастер-класс өткөрүш керек болуп калат, эмеге барып, жолугушууларга барып мастер-класс өткөрүш керек болгондо, мен мунун идиши менен мындай мен көтөрүп алсам болбой калат, ошон үчүн муну көтөрүп барганга сөз үстүнө калтырып коемун. Азыр дагы келиңиздер, ушундан мен өзүнүн бул порошокту биз заказга жазганда өзүнүн кашыгы дагы кошулуп калат. Сале, канчадан болду? Так. Мунун ичинде дагы өзүнүн өлчөмү бар. Ошого жеткиребиз, Мен мындай көрсөтүп берем, азыр канчадан болсо деле кийин баары эфир сактаганда көрүшөт. Эми кийинки сынай турган
порошок, обычный порошок, обычный порошок, мунун ордунда балким Ариэль болушу мүмкүн, Тайд болушу мүмкүн, жана башка. Бул негизи менин порошогум эмес. Муну мурда сиңдим алган экен. Бирок ал деле кийинчерээк Фаберликтин порошогун колдонуп көрүп, мунусу калып калган. Анан Россияга кетип атканда калып калган болчу. Мунун жыты дагы аябай ушунчалык резкий, прям жантан бери жанында жүрүп уже. Мында болсо жазылып атат. 4-5 килограммдык кирге 150 грамм кошуш керек депчи. Так, азыр меники 170 болуп кетти. Кайра салып коеюн, кичине ашыруу ийдим. 150 килограмм дейт. Мен бул аяктуу жер менен ушул жер болуп калды. Мынакей 4-5 килограммдык кир кийимге обычный порошокто 150 грамм салынат экен. Мынакей обычный эле порошокто 150 грамм салынат экен 4-5 килограммдык кийимге. Ал эми Фаберликте 4-5 килограммдык кийимге мындай эле 40 грамм салынат экен. 40 грамм салынат. То есть бирдей эле килограммдагы кийимге 150 грамм салынып атат. Ал эми Фаберликтикине мындай 40 грамм салынып атат. Эми азыр экөөнүн кайсынысы жакшы иштейт экен, тактарды, кирлерди кайсы порошок жакшы кетирет экен, ошону сынайбыз. Бизге жардамга зеленка келет ал үчүн. Зеленканы алабыз, анткени зеленка билесиздер оңой менен кетпейт. Мен муну дагы бирдей өлчөмдө эки жакка куюшум үчүн мындай шприцка сордуруп алдым. Бирдей өлчөмдө эки жакка куямын. Дегенде биз коюп кое берелик. Так. Ровно жарымы кетти. Эми жарымын бул жакка куямын. Бирдей өлчөмдө куйдум. Мынакей. Өзүнчө эле бриллиантовый цвет болуп калды. Сонун цвет болуп калды. Эми келиңиздер 4-5 килограммга обычный порошоктон 150 грамм болуп атат. Ал эми биздин Фаберликтикинен 40 грамм болуп атат. Пропорцияласак мында 3 эсе көп кошуш керек экен. Ал эми мында 3төн 1 гана бөлүп кошобуз. Так. Пластмассовый кашыкты алабыз дагы. Мынакей. 1 2 3. Вот. Салдык. Эми 1 кашык ушундай эле суусу дагы бүт-бирдей. Мен прям тең-метең куйганмын. Тең-метең не кылдым. Мынакей. Жалпак кылайын десем болот. Мен жалпайттым. Болгону ушун саламын. Всё. Эми бул жака коёмун дагы аралаштырабыз. Муну менен аралаштырып коеюн. Экөөнүн тең температурасы бирдей эле суу. Вопрос. Бул лок, ал эми бул Фаберлик. Азыр эми биз баасын эсептейбиз. Досканда жөн жерден койгон жокмун. Бар дегендерге баасын чагабыз, Перзат, салам. Вот уже Фаберлик өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтөт. Даже 1 минутта элек. Реакциясы анча билине элек.
Кире бериңиздер. Мен болсо эсептей берейин. Атайын карап чыктым. Именно лог канча сом экенин, гипермаркет канча сом экенин карады. Интернеттен бүгүнкү күндөгү баасы 470 сом экен. Логтуку 470. Келиңиздерби? Лог болот эле, рас жок. Бул жерде 3 килограмм эмес, 2,7 2,7, демек 2 килограмм 700 грамм. Мен жакшы эле угулуп, көрүнүп, катып эле жакшы эле көрүнүп атамбы? Үнүм угулуп атабы, катуу эле чыгып атабы? Пишут. Так. Бул лог, Так. Логду деле окулса керек. Мен англисчесин жаза берейин, ладно. Так, 2,7 килограмм барабар 400, так, 471 сом. Бүгүнкү күндө интернеттен карасам, ушундай экен, сом менен мунусу. Анан Faberlic. Бизде 0,8 барабар 315 сом. Конечно, мындай караганда, мынтип карап жөн эле сапатын билбестен, жөн эле мынтип караганда, биздин көзүбүз мындай чоң нерсени көрсө, кичине неметет да, бирок сапат жагын көбүнчөсү биле бербейт. Эми айтылып атат, мынакей 4-5 килограммга ушундай порошоктон 150 грамм дейт. Ошондо эгерде 2,7 грамм болсо, анда биз 150-гө бөлөбүз. Барабар 150-ге бөлүңүздөр, анан бул жака жазып коюңуздар. Эми 0,8 бөлөбүз. Бизде болсо айтылып атат, болгону 40 грамм. Бул орточо тагы бар порошокторго. Ал эми аябай кийимге мындан 380, мындан мынакей 380 миллиграмм дейт. 380 миллиграмм экесе. Ошондо 300 грамм кошот аябай кирге. Бул жерден болсо Faberlic'тикинен болгону 60 грамм. Аябай кир кийимге. Так, жазабыз. 0,8 бөлөбүз 40 граммга. 40 граммда ушундай болуп жазылат. Эми бөлүңүздөр. Калькуляторду алыңыздар дагы. Бөлө калыңыздар. Так, өзүңүздөр бөлүп көрөсүздөр дагы, анан жазасыздар, анан мен жазамын. Эми келиңиздер. Бир жууганда биз канча сомдун порошогун колдонот экенбиз, ошону эсептейбиз, Сиздер бул жагын эсептей бериңиздер, анан мага айтсаңыздар. Так. Ооба, Перзат молодец. Так, 2,7 0 150. Бул 150 граммга бөлүп атабыз. Бир жууганда биз канча жолу, мындан канча жолу кир жуусак жетет, мындан канча жолу кир жуусак жетет. Канча жолу кир жуусак болот, туура сүйлөйүнчү. Эми бул 18 дедиңиз, туура 18 жолу. Демек, биз 18 жолу кир жуганга жетет экен, эслеп прям ушул эми сактап ушул боюнча жуусак. Эми Faberlic'тикин бөлүңүздөр. 0,8 бөлүңүздөр 0,4-кө. 40 грамм мына ушундай жазылат. 0,4-кө бөлүп албаңыздар. 0,4 анда 400 грамм болуп калат да. Ошон үчүн 0 анан 4 деп туруп бөлүңүздөр. Так, туура, Перзат, молодец, 20, Вот. Демек, но обычный порошок менен 18 эле жолу жүрүткенсиңер, 150 граммда саганда. Faberlic менен 20 жолу жүрүткенсиңер. Эми 2 килограмм 700 граммды 18ге бөлсөк, бир жууганда канча сомдун порошогун колдонобуз, ошол чыгат. Так, 0,8 бөлөбүз
20'ga. Так, эсептей алыңыздар. Эсептеңиздер, мына караңыздар, эми бул жак эмне болуп атканын карап коюңуздар. Мынакей фабрик уже апапак. Ал эми улок еще эри элек түбүнө мына караңыздар. Жакыныраак алып келейин. Так, менин колум какта жүрөт мына. Эри элек эчтеке. Вот видите? Көрүндү. Дагы мынакей порошок жүрөт, эриген жок. Салясам. Мына болсо уже апапак болуп калды эми. Куябыз. Куябыз. Эсептеңиздер элек болсоңуздар 26 сом болот жууганыбыз. Бул обычный лок, порошок. 26 сом болсо, ал эми фабриктики бир жууганда 15 сом 70 тиен корот атасыздар. Эми зато 15 сом 70 тиен короткон порошоктун эффективдүүлүгүн караңыздар. Эми бул так кетирүүдөгү эффективдүүлүгү болду. Келиңиздер эми дагы сүйлөшө кетелик. Эмне үчүн фабриктин порошогун алыш керек? Буга бизде 10 себептен да ашык экен. Келиңиздер мен силерге мындай эле карап эле айтып берейин. Биринчиден, экологиялык формула кислороддук агартуучу эффектиси менен, мынакей көрдүңүздөр кандай агартты. Ошол эффектиси менен, ошондой эле мындан тышкары эмне кылат бул? Мындан тышкары ошол жанагы бозоруп, саргарып калган кийимдер бар, кээде акш тооралар деле илинип туруп, бизде саргарып калат, жанагындай күнгө күйүп калат, жосо кайра жуула берип бозоруп калат. Мына ошол кийимдердин баштапкы калыбына келтирүүгө дагы өтө сонун жардам берет. Ошондой эле кездемелерге баягыдай кээ бир порошоктордо хлорлор бар болуп, анан кездеменин морт болуп калышына, жосо айрылып калышына алып кетти. А мында андай нерсе жок. Өзүнүн баягыдай жумшак эмеси менен, формуласы менен кездеменин баштапкы формасын сактап турат. Үчүнчүдөн, тактарга каршы формуласы энзим менен ошондой эле жогорку эффективдүү жуучу компонент, кислороддук агартуучу жана мыкты кир кетирүүчү. Кир кетирген жагынан мен бул порошокту биринчи жолу кантип билгем? Мектепке кийген обычный эле блузканы, рубашканы балдардын ошондо манжеттери калып калчу, моюнуку манжет, обычно кырлар, мына жер подборддор ушул жерлер калып калчу да, мындай так болуп. Бул порошоктон жуугандан кийин ошол ийимдин ак кийимдерди жууп көрсөңүздөр билинет. Моюнундагы жана кыры, манжеттин уштары аябай сонун кетет. Муздак сууда дагы кирлер кетет. Мына жерде деле муздак суу болчу өзү. Ошондой эле кийимдерге жыпар жетпейт. Азыр монун жыты уже бияка чейин чыгып атат. Аябай резкий болуп чыктап атат. Мунуку эч кандай андай жыт жок. Ошондой эле кандай эконом экенин мынакей көрдүңүздөр, кандай эконом. Бул чоң болгону менен канча сом кетип атат, ал эми кичинекей болгону менен, фабриктин салмагы азыраак болгону менен канча сомдук кетип атат. 3,5 почти что 150 грамм мындан салсаңыздар, мындан 40 грамм, ошону 3,5 эсеге аз кетип атат да. Ошондой эле аллергиясы барлар үчүн дагы аябай жакшы, себеби мунун жыты уже жыттанып эле бандай башты оорутуп атат да, резкий жытычы. Ал эми мында андай жок. Андан тышкары териге дагы зыяны жок. Сезимтал денелерге коркунучсуз, кээ бирөөнүн мисалы үчүн
ар кандай жыттардан аллергиясы бар, жыттардан же болбосо кандайдыр бир химикалык элементтерден денелери кычышат, ар нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Мына ошол сөзсүз ошол Faberlic компаниясынын продукциясын колдош керек. Муну жөн эле жерден айтып аткан жерибиз жок. Себеби бул продукция Германиянын эл аралык Dermatest GmbH илимий изилдөөчү институтунда изилденип, анан тесттен өткөрүлүп, дерматологдордон өткөндөн кийин 5 сертификаты бар. Мисалы үчүн мен мындан эч кандай бир сертификатты ар жагын карап, бер жагын карап эчтекесин тапкан жокмун. Ал эми биздин порошокто сертификаттар турат. Бардык кайсыл эмеден өткөн, вот. Карабасаңыздар болот, порошоктун өзүнөн деле. Ошондой эле жаш балдардын дагы кийимдерин жууганга болот муну менен. Жаш балдардын кийимдерин жуусаңыздар болот. Ушастын няням деле алып, ушундай кылып тест кылып көрүңүздөр. Ушастын няня деле бул кетпейт. Азыр көрдүңүздөрбү, мен Faberlic'тикин кошуп койгон үчүн агарып атат. Биз офистен койганда да ушинтип кошуп, кайра мындан бияка кошуп агартып койчубуз да. Ошондой эле мынакей уже почти Faberlic'тики эриди. Мына эриде, эмеси калган деле жок эчтеке. Бул дагы эле мынакей ак болуп учуп жүрөт мынакей. Килтейип ак болуп, жана кызыл, жашыл, көк дегендер дагы эле жүрөт эрилик эчтеке. Ошон үчүн биоразлагаемая форма деп айтылат. Айткандай эле дагы бул машинанын жана ичинде накип таштар болуп калат, накип болуп, мына ошондон дагы биздин порошок сактайт. Хлорсуз без фосфата. Эми без фосфата деп биз көп айтабыз, бирок фосфат деген эмне, денеге же болбосо организмге кандай зыяны бар десеңиздер, ал ошо жогоруда айтып өткөндөй эле аллергиялык реакцияларды жаратат экен, ошондой эле иммунитетти түшүрөт экен. Андан тышкары биздин ич кийимдерди жууганда ошо ич кийим аркылуу бесплодияга чейин алып келет экен. Ал кантип биздин денебизге кириши мүмкүн? Ошол биздин эле теринин кийим кайра кийдик, ошол терини жабыркатып, теринин клеткасы аркылуу организм жабыркайт экен. Клеткадан кан аркылуу барып, боорубуз, бөйрөгүбүз, ошондой эле нерв клеткаларына дагы өзүнүн зыянын берет экен. Көп салмактагы порошок алам десеңиздер, ошондой экен. Эң башында мен билемин, 2-3 каталог иштеп атканда Салия бизге айтып калган, мына ушул порошоктарга ден соолукка зыяны жок. Порошокту колдонгонго мынакей 10 негиз бар деп туруп бизге кетиргенде мен да ушуну туура эмес түшүнгөнмүн. Анан айткам, муну эми биз ич кийимдерди эле жуулук, анан деликатный кийимдерди эле жуулук, анан обычный кийимдерди муну менен эле жуй берели деп айткам командамачы. Мен азыр уяламын, себеби ал кезде мен бул порошоктун мынчалык эффективдүүлүгүн, ден соолукка эч кандай зыяны жок экенин билген эмесмин. Бул порошоктун ушунчалык ден соолукка зыяндуулугун да билген эмесмин. Менде болгон консультанттар көп, менде болгон сатып алуучулар көп. Ошол кезде мен ойлоп жүргөндөйдү. Мына ошолорго ушул информацияны туура жеткирсеңиздер болот. Эми бул порошок менен жууганда дагы эмне кылыш керек экен? Кийимди аябай чайкаш керек экен. Өтө бир канча жолу чайкаш керек экен, чтобы ошол мына эрибей атпайбы, эрибей аткандардын баардыгын ошо кийимден чыгарыш керек экен да. Ал эми мында болсо анчалык кыйналбайсыздар, себеби бул өзү эле уже эрип, анан без фосфаты болгондуктан баягы кийимде дагы калдыктар, порошоктун калдыгы калбай, баардыгы кетет экен. Эми фосфат деген эмнеде турган болсоңуздар, фосфат бул ар кандай химиялык металлдар менен чогуу ошо фосфор кислотасынын бирикмеси экен. Именно ошо биздин денеге жанагындай зыяндуу нерселерди жараткан бул ошол химиялык майда металлдар жана фосфор кислотасы экен. Мына ушундай. Азыр мен канча адам отурганга мага экран көрүнгөн жок да кимдер киргени, балким вопрос болуп калган көрүнгөн жок. Тияка барып карап келип атам. Мына ушундай жазып алыңыздар, жазып алып,
кардарларыңызга отказ кылып атса же группаңыздагылар биринчи каршы суралат, мына Салия мага айткандай эле мен деле ошондо баягы каршы суроо эле да. Муну беркиндей кадимки кийимдерге колдоно берет фаберликти, обычный. Мына көрдүңүздөрбү? Фаберликтен бир аз эле кошуп менен уже агартты. Бул агарбайт болчу негизи. Мындан кошуп коет да. Кенедей эле кошулду, зато муну агартып койду. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Муну болсо жазып алыңыздар. Бул баягы далдайган менен даамы жок деп койчу эле. Жөн эле муну кыйналып супермаркеттен көтөрүп келеткенсиздер, ашыкча эле 2 килограммды жөн эле көтөрүп келип алып келсиздер. Ашыкча 2 килограммды алып келгенсиздер, аз келгенсип, ден соолукка канча ооруну кошо көтөрүп келеткенсиздер. Ал эми фаберликтен болсо тыпырайган кичинекей эле 8 грамм алып келип туруп, бала жаш балаңыздын дагы ич кийимиңизди да бардык кийимдерди жуусаңыздар болот экен. Бүгүнкү мен айтайын дегеним мына ушул болчу. Фаберлик компаниясынын порошогу жөнүндө болду. Эгерде видео жаккан болсо лайктарды басып коюңуздар. Бул видеону YouTube'га да жүктөймүн, анан ссылкасын таратам, ссылкасында көрүп, сөз подписаться болуп, лайктарды берип коюңуздар. Анда баарыңыздарды жакшы көрөм. Пока-пока. Сау эле.